Аттуулы жұртым. Келіңіздер энергияға айланалы. Энергияны эмне жейт эми? Эмоция жейт, эки көз жейт, могу сөз жейт, пендечилик түшүнүк жейт. Электроэнергияны эмне жейт? Алды печканын сууру светти көп. Тиги светти өчүрүп кой, светти көп жейт. Чоң үйдө өчүрүп кой, светти көп жейт. Анысы кандай? Же каражат эмне көп жейт? Асайтасың го, экономить этесиң го. Анысы кандай? Энергияңды жетүү жолдордон чык. Мына энергияң толук болсо, аң сезимиң бийик болуп атат. Жүзүң нурданып туруп атат. Өзүң улуу болуп атасың. Ошондо энергия алуу адам баалуу экен. Ал көп жашайбы? Ал улуу адам. Андан бери улуу идея чыгат. Энергия бул көккө айланып алган адам. Көк теңирдин кереметин аткарат ал. Ал өлүмдөн да коркпойт. Анткени жан асманга барат. Коркпойт ал. Бул дүйнөдө кызматым бүтсө, майыл асманга барайын дей берет ал. Ааламга мен керек окшойм, бүтсө кете берейин дейт. А бирок көктөн келген адам кара боло албайт да. Ошол чындыкты сүйлөйт. Чынык ишин кылат. Анын көк теңир кереметтери колдоп коштоп турат. Өткөндө айттым го, ошо бир Куран окуткан жерге барсак, бир молдо киши отуруп калды. Бир мындай дасторконго. Тааныбайм деле. Оосу кыйшайып калыптыр. Сакалын хына менен боеп алыптыр. Аке, сиз алдыгы чектелип, кысылып алып оосуңуз кыйшайды, инсульт болуп калыпсыз дедим. Ооба дейт, кайдан билдиң дейт. Көрбөй эле болдук. Аң сезимиз бийик болсо. Чектелбеңизчи, сиз кысылбаңызчы. Кудай сыйынган, тиленген, суранган адамды, чектелип алган адамды жакшы көрбөйт. Рамкадагы адамды да жакшы көрөт. Рамканын ичиндеги эле да мисалга. Корого койду камап алсаң, ал ошондой эле тамак жейт да. Бош кое берсең, жылкыны эмнеге жайында бош кое берет? Атты семирткенде бою бир ай, 2 ай агытып коет. Керек болсо 1 жыл минбей койсоң, аны кайра үйрөтүш керек болот. Толот энергияга. Кой бериңизчи өзүңүздү. Кысылбаңызчы. Чектеп албаңызчы өзүңүздү. Боштондук деген